Өкмөт айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча быйыл приоритеттүү 4 багытка басым жасайт. Маалым болгондой, алардын ичинен күнөсканаларды куруу өзгөчө мааниге ээ болот. Азыркы тапта Кыргызстандын 270 гектар жерин күнөсканалар ээлейт. Быйыл республика боюнча күнөскалар курула турган жердин аянтын 1000 гектарга кеңейтүү жагы каралууда. Бул Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында экспорттун көлөмүн жогорулатууга шарт түзөт дешет талдоочулар. Альбина Сулайманова теманы улантат. Тосмолорду кылып, ошолорго жаңы башка жактан топурак алып келип толтуруп, анан өстүрөбүз. Нургазы бала кезинен эле өсүмдүктөргө жакын болуп чоңойгон. Анын бул адаты Орусиянын ири шаарларына барып, күнөскана иштетүүнүн сырларын үйрөнүүгө өбөлгө болгон. Келип бул жерде эми баштайлы деп Кыргызстанда кичинекей 1,5 сотик теплица салып, аны өстүрүп көрсөк аябай жакшы болду. Анан ошондон кийин эле кийинки теплицаларды салып баштадык, бул чоң теплицаларды. Учурда анын 49 сотук жерди ээлеген 3 күнөсканасы бар. Чүй облусунун Мраморный айылында жайгашкан күнөсканаларда негизинен бадыраң өсөт. Бадыраңдарды 2 күндө бир жыйынуу талап кылынат. 1300 чарчы метр жерди ээлеген күнөсканадан 300 килограммга чейин түшүм алса болот. Бул жердеги температура плюс 30 градусту түзөт. Түшүмдүн мол болушу имараттын ичиндеги температурадан көз каранды болоорун багбан айтат. Тагыраак айтсам, күнү-түнү дебей, бир деңгээлдеги жылуулукта кармоо зарыл. Экологиялык таза өсүмдүктү жергиликтүү эле базарлардан 1 килограммын 160-170 сомдон сатып алса болот. Менин ниетим ушу Кыргызстанга өзүбүздөн арзан, жакшы ушундай биздин климатка туура келе турган теплицаларды жасап чыгарып элге куруп берүү болчу. Биз ошон үчүн бул теплицаларды салып, биринчи өзүбүз өстүрүп көрүп, анан азыр башка элге дагы куруп иштеп жатабыз. Маалыматтарга ылайык, учурда республика боюнча 700дөн ашык күнөскана бар. Адистер белгилегендей, күнөсканаларды курууга Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында шарт бар. Болгону дыйкандарга анын жол жобосун түшүндүрүү керек. Бул теплица курганга шарттары бар, фермерлерибиз бар. Бирок тилекке каршы биз белгилеп кеткендей, жеткиликтүү бир маалымат жок да. Ошол маалыматты биз айыл чарба министрлигинин райондордогу өнүктүрүү башкармалыктар аркылуу, андан сырткары РСК менен Айыл банктын филиалдары аркылуу ошо жерлерге жеткизели деген ойлорубуз бар да. ЯЭПтин алкагында экологиялык жактан таза продукцияны экспорттоодо күнөсканалардын мааниси чоң. Мындан улам өлкөдөгү айдоо жерлерге да күнөсканаларды куруу демилгеленип жатат. Бул өз кезегинде дыйкандардын негизги киреше булагына айланат дешет экономисттер. Альбина Сулайманова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.